Бул өрүк бактан быйыл дыйкан 2 тонна түшүм алды. Какыраган талагын өздөштүрүп, суу кампасын куруп, тамчылатып суугаруу жабдыктарын орнотуу жолу менен дыйкан суу көйгөйүн чечти. Биринчи суугарганыбызда мындай турецкий система деп коет, мындай тамчылатып суугарылчу эди. Мынтип бир 5-6 жерден айланып суугарчу эди. Быйыл азыр мынтип жамгырлатып чача турган кылып жасадык. Мунун койгонубуздун себеби мындай жерибиздин кыртышы шагал. Суу мындай жерге тез сиңип кетет дагы. Ошол себептен ушул системага өттүк. Бул система саатыга ар бир көчөткө 40 литрден суу чачып берет. Тамчылатып суугаруу жолу менен суу тартыштыгын чечүүгө болот. Мындан улам Баткен районундагы суу чарба башкармалыгы жана айыл чарба тармагындагы адистер аймактагы дыйкандарды чогултуп, талаа семинарын өтүштү. Сугат мезгили эрте башталды. Мисалы дарыяларда майдын 15-терден баштап дарыяларда суу көбөйдү. Алдыңкы жылдары мисалы июлдун баштарында, июндун аяк чендеринде дарыяда суулар көбөйдү эле. Быйыл эртерээк болду. Климаттан ар кандай келип атат жылдан жылгачы. Ошону турукташтыруу, элдерге сууга сууну үнөмдүү жеткирүү үчүн ушундай тамчылатуу суугаруу системаларын жайылтышыбыз керек бүгүнкү күндө. Эскиче кетмен менен арык чабып, суугаруу бир топ мээнетти талап кылат. Жана суу жерге сиңип, жоготууга учурайт. Ал эми тамчылатып суугаруу суу тартыштыгын гана чечпестен, мол түшүм алууга да өбөлгө болот. Анткени ар бир көчөткө керектүү өлчөмдө суу берилет дейт адистер. Бул жерде биздин кичине түшүнбөй атканыбыз, бул баягы эккен культурабыз. Көп кирешелүү нерселерди эге албайлы, эски көчөттөрдү эге алганыбызга байланыштуу алардын түшүм бериши дагы, акчасы да аз болгондуктан тамчылатып суугарууга өткөндөр азыраак болуп атат. Экинчи чоң неме бул тамчылатуу деп өзү аты айткандай, тамчылатуунун күчү аз деген түшүнүктүү да. Бирок чындыгына келгенде тамчылатуу жөн арыкка караганда бир канча эсе жакшы суугарат. Тамчылатууга өткөргөн негизги максаты ошол жумушту жеңилдетиш, түшүмдү көбөйтүш, жыйынтыгында кирешени көбөйтүшкө алып келет. Баткен районунда 14 000 гектардан ашуун суугат жер болсо, анын басымдуу бөлүгүнө толук кандуу суу жетпей, жыл сайын көйгөй жаралат. Бул аймактын айыл чарба тармагына олуттуу зыян алып келет. Андыктан заман талабына ылайык суу кампаларды куруп, тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүү учур талабы. Улан Маккамбаев, Абдул Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.